Пахта өндүрүү жана аны кайра иштетүү Кыргызстандын экономикасындагы эң орчундуу тармактардын бири болгон. Атүгүл СССРдин курамындагы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын гербинде да, эгемен Кыргызстандын гербинде да пахтанын сүрөтүн көрүүгө болот. Бирок бул стратегиялык өсүмдүктү өстүрүү соңку жылдары биздин өлкөдө азайып кеткен болчу. Ошого карабастан Кыргызстандын жогорку сапаттагы пахтасы дүйнө жүзүнө таанымал болгондуктан рыноктогу ордун жоготкон жок. Быйылкы жылдын 1-сентябрында өлкөбүздүн түштүгүндө экономикалык жактан аябай маанилүү окуя болуп өттү. Бийлик өкүлдөрүнүн, ишкерлердин, дыйкандардын катышуусу менен Ош облусунун Кара Суу районунда Кашкар Коттон текстиль пахтаны кайра иштетүү заводу ачылган эле. Ушул жылдын 1-сентябрдан ушул завод курулду. Кашкар Коттон текстиль. Мурдасы бул жерде, мына жерде бир менчик, бир дыйкан жери болгон Шипаң. Анан бул жери болсо 1 гектар ФПСтин жери. Ошондо 1,5 гектарга Түркиядан инвесторлорду тартып, ош биргеликте ушул завод курулду. Дыйкандар менен 1000 гектарга дейин договорубуз бар. Ушул күндө келип атат, пахталар келип жыйылып атат. Заводубуз иштеп атат. Бардыгы болуп бир 70-ке жакын адам жумуш менен камсыз болду. Экисмен кыса Кудай буйрса 24 саат иштейбиз. Зарплаталарын жакшы берип атат вактыда. Обедларды 3 маал жакшы ысык тамактар менен тамактанып атабыз. Балдар Кудай буйрса бир коллектив болуп иштеп атабыз. Bir суткада 70 тонна переработка алып чыгат. 70 тонна волокно, анал жерде жыйылып турат волокно. Калганы чигит. Чигиттен күн жара менен акмай чыгарып атат. Дагы башка жерде зданиябыз бар, ошол жерде чыгып атат акмай менен күн жара. Элдер алып кетип атат. Көп жылдардан бери кайра иштетүү тармагы жөнүндө кеп болуп келет. Кашкар Коттон текстиль заводу дал ушул тармакка инвестиция тартты. Түндөсү 2-3 дейин дыйкандар өчөретте болуп кыйналып калышчу. Азыркы мезгилде саат 10-га дейин тапшырып кетип атышат. Азыркы күндө 2,5 миң тонна пахта алынды. Биздин быйылкы күндө 4-5 миң тоннага дейин пахта алабыз деп турабыз. Бар жок, дарысын ham алып беришет, чигитин ham, мургун ham, пленкасын ham алып берет. Şu biz de östürüp, emek kılıp gelip topşırabız. Azır bağa karatalar, esirteşip, raşetleşe öğret, kaçan gelip kança bolsa dağı. Biylki жылы 1 gektar pakta ekkenmin. Mına azır uçurda terip, birinci terimin terip bittim dağı, azır ap gelip uşul zavodka tapşırıtkan uçurum. Mına bizim baktığımızda uşul zavod bitip kalıptır. Türkiye'nin investor Türklerden de bizden jaram bilen birge açılgan eken hem. Bizge aябай жақсы шарт түзүлдү да, ыңгайлуу болуп. Дыйкандарга мындай кандай десем, жакшы нерсе болду да, булчу жаңы завод. Мурдакыдай кыйналып, өчүрүп туруп, анан эми болсун азыр алып келип эле ушул заводко тапшырып, кыйналбастан ушум жакшы. Быйылкы жылы аябай сонун. Кеминде ушул 50 центнерден түшөт да. Азыркы учурда мен 1 гектардан 35 центнерден алдым. Терипти азыр 3,5 тонна уже тапшырдым. Мына акыркысын алып келип тапшырып атам, дагы бир 10 күн 15 күнөн кийин теришти баштайбыз да эмне. Кыргызстандын пахтасы дүйнөлүк рынокто сапаты боюнча эң жогорку бааланат. Баасы башкаларга салыштырмалуу кымбат болгонуна карабастан, текстиль фабрикалары биздин өлкөнүн пахтасын сатып алышат. Мына пахталар келadi, чистый производство. Бизде мына башка заводлардан разницасы мына ипекке узун кыска чыкпайт. Мана узун бардыгы ушундай болуп чыгып атат. Экологический тараптан bir çangga chiqmaydi. Eldi jaqda bize apparaturalar bor. Şu chang panglarda odamga vredniy qilmasdan o'shoqdan tozalab turib, ekologический odamga ham ziyoni yo'q, Xudo buyursa. Turkiya bilan совместный kontrakt tuzib, investitsiya Turkiya kirgizdi bu yoqqa. Hozir bu paxta zavodga 140 milyon tegiregende akça jumşadık bu yoqqa. Birinci işimiz paxtani diyqanlardan satып alıp, bu yoqda paxtani tozalab chiqib, bunday kipga press qilamiz.
Учурда пахта волокно бойдон сыртка сатылып кетүүдө. Эми жип ийриген жана кездеме чыгарган фабрикалар курулса, дыйкандардан тартып акыркы колдонуучуга чейин толук циклде иштеген ишкана болмок. Ушундай ишкананы текстил жаатында дүйнөдө таанымал До Коттон фирмасы Кара Суу районуна курууга белсенип турушат. Кыргызстанда жип ийрүүчү фабрика курулса, дагы көптөгөн иш орундары түзүлүп, материал чыгарчу чакан фабрикалар да ачылмак. Сапаттуу сырьё өзүбүздө турат. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Биздин азыр негизги максатыбыз Кыргызстанга биринчи текстильный фабрика куруш. Ошондо биз куруп аткан текстильный фабрикада азыр 400ге жакын адам иштетебиз. Bundan keyingi 3-cü etap готовый продукция, tekstilden çıkan produksiyonu misal kiyim-keçek же başka nerседен başka nerselerge işletebиз. Dokotton grubu olarak Kaşgar Tekstil'le ortak yaptığımız Rollerjin pamuk tesisi tamamlanmış bulunmaktayız. Turkiyanın главный инженери Kırgızstan'daki bizden жерибизди көргөнү geldi. Hazır bizde birinci mesele жер маселеси чечилип калса, булар жерди көрөт. Dokotton firması biz менен азыр Kırgızстанга 600 milyon сом тегерегенде инвестиция кылышка даяр турат. Инвестор даяр. Даяр эмес. Эгерде жер бөлүнүп бере турган болсо, эмдиги жыл ишке 1-сентябрга ишке түшүрөбүз. Кыргызстандык Кашкар Коттон текстил заводу менен келишим түзүлгөн. Долбоордун эсеби чыгарылган. Коңшулаш Өзбекстан көптөгөн текстил фабрикаларын куруп алышты. Биздин өлкө дүйнөдө таанылган жогорку сорттогу пактасы бар туруп, продукцияны сыртка сырья катары чыгарып жатканы рынок шартында туура эмес кадам. Ошондуктан тез арада республикабыздын түштүгүнө текстил фабрикасы курулуусу зарыл. Бул Кыргызстандын айыл чарбасы, экономикасы үчүн жаңы дем, жаңы кан, жаңы багыт болмок. Реалдуу инвесторлор келип турат. Келип гана турбастан биринчи кадамын таштап, пахта тазалоочу заводду тез арада ишке киргизди. Жергиликтүү бийлик, Кыргыз өкмөтү фабрика үчүн жер бөлүп берүүсү гана керек.